Двигаемся плавно, так внезапно, невероятно. Если ты почувствуешь ураган, значит я сегодня с тобой буду пьян. Будем в Сочи hasta la mañana. Я твой необъятный сумасшедший хулиган. Так не хватает пена хаштау, и между слов теряем. Крутимся словно как кино, и не представляем. Так жарко стало, как сафари, но очень хорошо на Панаме. А ты хотела берега Майами. Сафари, на Панаме. Сафари, на Панаме. Сафари, на Панаме. Сафари, на Панаме. Зажигай тело твое Макаре, но надеваю я сомбреро, и нас тянет, как будто бы в небо. Слепят огни, и нам по пути. Так качала, не замечала, и кричала: тебе мало. Не сказала, что не устала, и попросила ты песню эй, мама. Манас радиосу. Радио Манас. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас каналынын көрүүчүлөрү. Назарыңыздарда Ракурс программасы, микрофондо мен Айнагүл Мукамбетова. Ракурс программасынын бүгүнкү студиядагы коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнура Аскарова. Программабыздын жүрүшүндө студиянын коногу менен Кыргызстанда бийлик бутактарында аял затынын орду, гендердик теңчилик темасында биз баарлашабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ракурс программабызга Манас каналынан, Медиа Манастын YouTube жана Facebook платформасынан ортоктош боло аласыздар. Студияга куш келипсиз. Саламатсызбы, Айнура Аскарова? Саламатсыздарбы? Жогоруда белгилеп өткөндөй, бүгүнкү программанын жүрүшүндө биз негизде Кыргызстандагы бийлик бутактарындагы аял затынын орду, анан негизде гендердик теңчилик маселеси бири-бирине эриш аркак болуш керек. Ушу маселенин айланасында баарлашалы деп сизди студияга чакырдык. Кыргыз-Түрк Манас университетинде Медиа Манастын студиясына келгенине кубанычтабыз. Сизге Айнура Алмазбековна депутат катары менин эсимде 2019-жылы 29 мартта Жогорку Кеңеште ант бергениңизде. Андагы Кыргызстан фракциясында сиз жалгыз айым депутат элеңиз да. Андан бери мына 2 жылдан ашык убакыт өттү. Азыр парламентте айымдар арбыса керек. Же абал ошол эле бойдон негизле айымдардын бийлик бутактарында, ошол эле саясатта, ошол парламентте орду канчалык бүгүнкү күндө кандай бааланып жатат аял заты? Рахмат. Парламентте айымдардын саны кайсы жагынан арбыды? Сандык жагынан ошол 20 айым барбыз. Ал жагынан ошол эле өзгөрүү 20 айым. Мен келгенде деле ошончо айым эле. Анан сапаттык жагынан айырма бар. Анткени 2020-жылдан баштап ушул аял депутат кетсе, анын ордуна кайра ошол аял депутат келиш керек деген мыйзам иштей баштады. Мына ушул мыйзамдын негизинде 3-4, менин билишимче 3-4 айымыбыз катарга кошулду. Бул биз үчүн албетте мындай сапаттык тутумга жакшы таасир этти. Анткени өзүңүз элестетиңиз, 120 депутаттын 20сы аял. Бул кандай болгон күндө дагы тең салмакка кирбейт. Азчылыкты түзөт, бирок ошондо дагы ушул парламенттеги айымдар мындай негизи эле аял киши баягы туруктуулукту позициясын бербеген, табиятында эне аял деген бир табигый өзгөчөлүк болгонуна байланыштуу болсо керек, өзүнүн керек учурда коркпогон, зарыл учурда бетке айткан, күйүп пышкан, айрыкча ушул коомдогу болуп аткан өтө мындай социалдык көйгөйлүү маселелерге келгенде туруктуу туруп берген аял заты болуп атканын биз көрүп атабыз. Жашырганда эмне, саясий окуяларда деле байкасаңыздар, айымдар
туруктуулукту кармап атат. Бул жагынан алганда бизге парламенттин сапаттык тутумуна мындай жакшы айымдардын катары менен толукталды. Алар өз ишин мына жаңы эле келсе дагы көрсөтүп атат. Ошол эле Чынар Урумкалиева келди, Бурул Кушбековна келди, Айгерим Бишимбаева келди. Биз үчүн бул жакшы жаңылык. Абдан жакшы. Жогоруда белгилеп өттүңүз, чындыгында 2020 жылдан тартап баягы аракеттер жүрүп жатат. Мурда мисалы үчүн ошол айым депутаттын квотасы сакталып баштаган турбайбы? Бул да болсо баягы алдыга жылыш деп эсептейм мен дагы. Негизи эле ушул 120 депутаттын 20сы айымдар экен. Бул маселеде негизи саясатта, ошол эле бийлик бутактарында аялдардын коомдо лидерлик позицияда жүрүүсү менталитетке тийиштүү нерсе болобу сиздин жеке баамыңызда? Сөзсүз түрдө. Муну биз канчалык деңгээлде айтпайлы. Негизи бул жерде көп факторлор бар. Мурун эле аныкталганда, бул эми кечээ башталган маселе эмес да. Керек болсо мунун тарыхы терең. Анан менталитеттик бул өзгөчөлүк, сиз айткан сөзсүз биздин тарыхый факторлорубуз менен байланыштуу да. Мисалы биз кандай болгон күндө дагы Орто Азия өлкөлөрүнө киребиз, өзүбүзчө бир менталитеттик көрүнүшүбүз бар. Мына тарыхты карасак деле аялдар үй тиричилигинде көбүрөөк баягы өзүнүн ролу болгон. Бирок ошол эле маалда мен дайыма муну айтып келем, биздин тарыхый эмгектерде ошол эле Бартальта, ошол эле Аристов, ошол эле Чукан Валиханов, мына айрыкча бул Кокон хандыгындагы, андан берки түндүктөгү болуп аткан баягы уруу ортосундагы саясий маселелерди сүрөттөгөн тарыхый булактарда кыргыз айымдарын бир өзгөчө сүрөттөгөн учурларыбыз бар. Мисалы кыргыз айымдары айрыкча аскердик иштерде жолдошторуна кеңешчи катары, мындай акыл кошчу катары, кыргыз айымдары керек болсо жүзүн чапкан эмес деген бир сүрөттөмөлөрүн тарыхый булактардан аныктап турат. Ошол эле маалда бизде кыргыз айымдарына болгон өзгөчө сый урмат, өзгөчө бир орунга койгон ата бабаларыбыздан келаткан бир сый урмат болгон. Бирок баягы жалпы коомчулукта аялдын орду үйдө, үй тиричилигинде бала багыш керек, баягы балдарды караш керек деген түшүнүк, стереотиптик түшүнүк бар. Мындан толук арыла албай атабыз. Бирок азыр заман башка, коом башка. Менимче мына кыргыз айымдары бардык жагына жетишкенин басымдуу бөлүгү сыртта да жүрүшөт. Билесиздерби, баягы алгачкы челнокчулардын тобу, мисалы Союз ураганда ушул күч чоң бир проблема аялдарга келди. Алгачкы челнокчулар мына ошол чоң сумкаларды, мөшөктөрдү көтөрүп үй бүлөсүн кармап келген аялдар. Азыр деле мына кайсы чөйрө болбосун, илимпоздук чөйрөнү айтабызбы, сырткы миграцияны айтабызбы, экономиканы айтабызбы, бизнес жагын айтабызбы, аялдар бардык жагына жетишкенге аракет кылып, өзүнүн эркектерден кем эмес табигый өзгөчөлүгү бар экен. Айрыкча кыргыз айымдары далилдеп келатканын биз моюнга алышыбыз керек. Демек баягы аялды мындай кандай деп айтсам басынтуу же болбосо физиологиялык жактан эркектерден кемирээк же акыл эс жагынан дейбизби же интеллект жагынан ылдыйраак деген табигый ой пикир, ой тутум бул туура эмес экенин кыргыз айымдары далилдеп келатат. Мисалы ошол эле лидер айымдар байкасаңыздар, ал үй бүлөсүн таштап койгон жок да. Үй бүлөсүнө да жетишип атат, мамлекеттик ишке да жетишип атат, саясатка да жетишип атат. Демек биз ушул айымдар физиологиялык жактан, каржылык жактан балким эркектерден ылдый болушу мүмкүн, бирок акыл эс жагынан, ички табияттык бир өзгөчөлүк жагынан алардан кем эмес экенин мындай стереотиптик көз карашты биз өзгөртүшүбүз керек да. Абдан жакшы. Негизи эле ушу кыргыз айымдары парламенттин тарыхына сары эсеп салсак деле легендардуу парламентте деле аз эле болчу саны. Бул сиздер жетишкен ийгилик 2020 жылы. Бул аз көрүнгөнү менен бул келечекке жасалган жакшы кадам деп эсептейм. Дагы бир маанилүү нерсе, алдыда 11 апрелде ушул жекшемби күнү жергиликтүү
кеңештерге шайлоо өткөнүп турат. Аны менен катар эле биз конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү, референдум өтөт да. Ушул маселеде азыркы жогорку кеңештин 6-чакырылыштагы депутаттары силер байма-бай баягы шайлоочулар менен жеринде, аймактарда иш алып барасыздар да. Менин берейин деген суроом ошол аймактарда, айылдарда, региондордо ошол эле жаштар, ошол эле эркек жолдоштор, ошол айымдар өздөрү позициясы канчалык бүгүнкү күндө өзгөрдүбү, баягы жылдан жылга көз карашы өзгөрүп атабы? Сиздер мал менен ушу иштеп турасыздар, кандай байкоолор болуп жатат аймактарда? Бул мыйзам жергиликтүү кеңештердин баягы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясынын алкагында жергиликтүү кеңештердеги аялдардын резервация деп коебуз, ошол квота деп атабыз биз, 30% ошол шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу, анан жана биз айткан тең салмакты сактап туруу үчүн кабыл алынган 2019-жылы. Мен ал убакта келе эле келем, анын разработка деп коебуз, иштеп чыгуусуна толук кандуу катыша албай калдым. Бирок ошол мен келгенден кабыл алгандан кийин эң биринчи көрүнүш, прецедент деп коебуз. Бул мындай Саруу айылында, кыргызстандыктардын баары эле билет, ушу Саруу айылында биринчи жолу айымдарыбыз ушу жергиликтүү кеңештин деңгээлинде шайлоого катышып, анан ушул мындай чоң бир өзгөчөлүк болду да. Албетте адегенде бул баягы эркектерибизге, мырзаларыбызга бир сокку болгондой. Менин билишимче ал мырзалар биздин кайсы бир деңгээлде укугубуз тебеленип атат дегендей бир кичине ырчыр менен коштолгон. Бирок ошол Саруу айылындагы 21 депутаттын жаңылбасам 9-у аял болуш керек. Алар ушул мындай сапаттык тутуму дагы, жогорку билимдүү, ошол айыл апада кадыр бар. Алардын 2-3-өсү мурундагы айылдык деңгээлде депутат болгон, өзүнүн иши менен элге көрүнгөн айымдар болгон. 4 айымын ушу айым шайлап алышты болуш керек. Бирок бара-бара мындай коом муну жалпы коом, интеллигенция, жалпы Кыргызстан эли жакшы кабыл алды. Анткени өзүңүз билесиз, бул эми квота албетте канчалык биз аракет кылсак деле формалдуу бир мындай аракет чара болуп атат, бирок башка жолубуз жок эле. Анткени жогорку кеңеште айымдардын бир тең салмагы кайсы бир деңгээлде, мамлекеттик жогорку бийлик бутагында кайсы бир деңгээлде сакталганы менен жергиликтүү кеңештердин, айылдык кеңештердин нормасында мындай деңгээлинде бул таптакыр жок кесе болуп кеткен да. Анан бул мындай жакшы жолго жол ачты деп ойлойм. Анткени азыр көйгөйдүн көбү элетте, ошол эле сөзсүз эле социалдык маселе эмес, экономикалык маселе, агрардык маселе, экологиялык маселе, ошонун баары азыр элетте. Ошол эле жайыттарды туура эмес бөлүштүрүлгөн, ошол эле жерлерди туура эмес бөлүштүрүлгөн, ошол эле кызыл агачуу маселеси, ошол эле айылдагы инфраструктуралык маселелер, мына ошолорду чечкени келгенде айымдардын тең салмагынын жетишсиздиги көрүнгөн да. Бирок тилекке каршы буну дагы эске алышыбыз керек. Мен муну парламенттин отурумунда дагы атайын суроо маселе көтөрүлгөн. Тилекке каршы ушу тапта бизде бир дагы аким жок, райондун акими, бир дагы губернатор аял жок. Бул деген мындай айымдарды ошол элет жеринде аймактардан тепкичи менен даардап келүү, преемственность деп коет, ошол системабыздан аксагаткандын белгиси да. Дегенкиси биз мындагы мурун аким же болбосо губернатор болгон да биздин тарыхта. Ошолорду дайындоону жогорудан ылдый түшүрүп АУйду иштеди же өкмөттүн структурасын иштеди деп жөнөтчү элек. Азыр жакшы мындай шарт түзүлдү. Ошол жергиликтүү кеңештерде айылдардан адегенде айылдын, анан райондун, анан областтын көйгөйүн тепкичи менен басып келген айымдарды көтөрмөлөгөн эмнеге болбосун? Алар ошол маселени баардык тепкичинде үйрөнүп, билип, чечип
ошол эле маалда элге баягы репутациялык жактан өзүнүн бир иш аракетин далилдеп анан келип атат да, бул ошол жагынан алганда резервация мындай бара бара азыр коомубуз көнүп баратат. Эми 11-индеги ошол резервация мыйзамын канчалык деңгээлде иштеп атат, канчалык деңгээлде мындай музду жарып бизге результат жемишин берет, 11-апрелден кийин көрөбүз да жыйынтыгын. Негизи ушул 11-апрелде өтүүчү жергиликтүү бийлик бутактарына жергиликтүү кеңешке шайлоодо буга чейин катталган айымдардын саны дагы талапкер катары көбүрөөк экени кубантат албетте. Сиз айткандай, эми ошо шайлоодон кийинки жыйынтык көрсөтөт. Негизи пандемия шартында дагы биздин депутат айымдар дагы өзгөчөлөнүп, негизи эле аялдар өзгөчөлүк көрсөтө алышты. Ушул жаатта эмне иштерди аткарды? Бизде парламентте аялдар форуму бар. Ошол мен айткан жана 20 аялдын тобунан бардыгы мүчө. Ошол форум ошол эле мыйзамдарды иштөөдө, ошол эле сунуштарды берүүдө өкмөткө эми колдон келген аракеттерди жасап атабыз. Ошол эле үйдөгү зордук зомбулук мыйзамын мындай бөгөт коюу иш-чараларын кабыл алууда. Анан пандемия шартында биздин айымдардын көбү өз аймактарында тиешелүү жардам сурап келген адамдарга жардамын бергенин, четте эркектерден кем калбай жардам бергенин эми коомчулук көрдүк, колубуздан келишинче. Анан бул жерде бир өзгөчөлүк бар да, каалайбызбы, каалабайбызбы, биз айымдардын каржылык мүмкүнчүлүгү чектелүү экенин моюнга алышыбыз керек да. Мисалы, бизде олигарх деп коебуз, олигарх айымыбыз жок эсе, мисалы, баары бир аялдар бул жагына келгенде, каржылык мүмкүнчүлүккө келгенде сөзсүз тоскоолдуктарга туш болушат да. Мына азыр эми ишкерчиликте жүргөн айымдарыбыз балким келечекте бизден дагы ошондой меценат айымдардын көбү чыгар келечекте, бирок азырынча мындай айымдардын андай айымдар саналуу гана деп айтсам болот да. Анан колдон келген мүмкүнчүлүктөрүн жазашты парламентарийлер. Аны эми коомчулук сиздер бардыңыздар эле, күбө болдуңуздар болуш керек да. Мындай башын кумга катып жатып алышкан жок да айымдар. Туура белгиледиңиз. Чындыгында жеке эле парламенттеги айымдар эмес, жөнөкөй эле карапайым апаларыбыз, эжелерибиз, сиңдилерибиз баары жапатырмак ушу пандемияда өзүнүн баары бир аял заты өзгөчөлөнөрүн көрсөтө алды деп эсептейм да. Себеби ошо жакындан жардамды, камкордукту, стабилдүүлүктү ар бир үйүнө аракет кылды колдон келишинчечи. Ушуну эркек жолдоштор да сезди окшойт. Көптөр өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирди. Ошол эле медиктерге, мугалимдерге, кайсы тармакта болбосун да. Сиздер депутаттар арийне көбүнчө баягы чет мамлекеттерге да барып иш сапарларда болуп жүрөсүздөр. Негизи эле салыштырмалуу болот го. Борбор Азияда башка республикаларга салыштырмалуу Кыргызстанда баягы демократия бар деген сыяктуу эле аялдардын орду дагы өзгөчө деп эсептесе болот да. Буну статистика көрсөтөт. Кайсы тармактарда мындай өнүккөн чет өлкөлөрдө же башка өлкөлөргө салыштырмалуу айта аласызбы? Ал жакта мисалы парламентте, саясатта, бийлик бутактарында аялдардын орду канчалык бүгүнкү күндө? Ушул суроого жооп берерден мурун мен кыска тарыхка токтолуп кетсем, анткени эмне үчүн мен тарыхка токтолгум келип атат? Ар бир процесстин аркасында бир мындай тамыр деп коебуз, фундаменталдык нерсе болуш керек да. Бул мындай кече эле чыга калган, бүгүн эле биз кыйкыра калчу маселе эмес да. Мисалы мен эртең менен сиздерге келе жатып мындай дагы тарых жагынан даярданганга бир сыйра караганга мүмкүнчүлүк алсам, ушул негизи эле ушул аялдарга баягы боштондук, көз карандылыктан арылтуу маселеси бул айрыкча совет маалында катуу көтөрүлүп, өз ара ушул Айтматовдун Төрөкул Айтматовдун дагы өзүнүн бир докладдары бар экен да, бул боюнчачы. Мен жаңылбасам ошо 30-жылдарда
раскрепощение женщин дейт, то есть көз карандылыктан арылтуу деп которуп алсак болот го. Ошондой докладдар жазалган экен да. Мисалы 25-жылдары, 1925-жылдары баягы Кара Кыргыз автономиялуу область болуп атканда дагы ушул атайын съезд өтүп, ага ушу айымдарды чакырыш өтө мындай проблемалуу болуп, ошондой активдүү аялдарды табыш өтө бир аларды анткени ошол кезде стереотиптик көз караш аял үйдө отуруш керек деп анан съездге ушул бир топ делегат 80дей жаңылбасам айымдарды чогултуп, анда да ушул айымдардын сабаттуулугун жоёбуз, көз карандылыгын, боштондук беребиз деген бир баяндамалар болгон экен. Анан дагы бир маселе, мисалы ошол эле Ташкенттеги партиялык окууга дагы ушул лидер айымдарды издеп таап, атайын жөнөтүп, бул дагы баягы сабаттуулук, караңгылык, түркөйлүк жоюлсун деген союздун маалындагы уран, бирок ошонун артында баягы лидер айымды даярдоо, ошого жол ачып берүүгө бир шарт түзүлгөн. Анан ушу 80 канчанчы жылдары, 89-88 жылдары беле жана Маяковский атында кыз келиндерди ачуудагы ушул эле айымдардын лидерлигин, айымдарды коомдо тең салмак алып келебиз деген идеяны саясат болгон. Анан эле ушу 91-жылы жана антип урап калды, жана мен айткан челнокчулук башталды. 95-жылы болсо Пекинская платформа, ал дагы биз мүчөбүз, ал жерде дагы ушул формалдуу эмес айымдардын формалдуу эмес тең укуктуулугун камсыз кылуу маселеси негизги көтөрүлгөн экен. Негизги өзөк катарычы, мисалы формалдуу эмес деген жалпы сөзсүз эле саясатта жасалма искусственно аялдарды түртүп барып же мыйзам менен бир чара менен эмес, жалпы коомдо мейли сиз айткан кайсы чөйрө болбосун ошол жерде тең укуктуулукка жеткирүү деген нерселер бар экен. Ушундай мындай тарыхый, социалдык факторлор мурун эле бизде бир кылым катары десек да болот, ошого чейин жазалып келген билебиз. Эми ал Курманжан Датканын тарыхын баарыбыз билебиз, ар бир кыргыз. Ушул жагынан алганда сиз жакшы суроо бердиңиз. Мен Азербайжанга иш сапар менен барганда аяка ушул Түркиянын, Азербайжандын, Түркменстандын, Өзбекстандын, Казакстандын, Кыргызстандын ошо Түркпа деп коебуз, ошонун отуруму болуп, ошондо айымдары, ошол депутат айымдары, лидер айымдары келди. Анан азыр мага ошол ой, тарых бизде тарыхый оюма келип кетти да, ошондо ошол биздин кошуна өлкөлөрдүн аялдары айтты да, бизде дейт баягы билимдүүлүк анчалык сиздердегидей бут тосуучулук, аялдарды абдан кордоо болбогону менен, басынтуу болбогону менен биздин айымдарда бир кандай дейт, мындай Кыргызстандын айымдарында табигый духовитость деп коебуз, кыргызча кандай көтөрүлөт, мындай эрктүүлүк дейбизби? Ошо Кыргызстандын айымдарын эмнесине суктанабыз дейт. Канчалык сиздерде мындай шарттар туура келбесе да, эми экономика шарт деле бизди алдыга озун чыгууга мүмкүнчүлүк бербей коюп атпайбы? Моуреки жакырчылык дени, бирок силердин ошол эрктүүлүк, мындай духуңарга баа беребиз деп бизге ошону айтышканда. Демек кыргыз айымдары эрки күчтүү. Эрки күчтүү, анан мында коркпойсуңар. Анан азыр дагы мына баяндама жазып атканда ошондо 5 депутат айым бардык элек, ошондо Карамат Торозова, Карамушкин, анан азыр дагы баяндама жазып атканда силердин баскан жүрүм турумуңар, басканыңардан керек болсо үнүңөрдөн эрктүүлүк, коркпостук, анан мындай дух деп коет. Биз ошол духуңар силерди бул өзүңөрдүн мындай генетикалык кандан канга берилип келе жаткан өзгөчөлүгүңөрдү эсептейбиз. Бизде балким каржылык жактан, экономика жактан, билим жагынан, интеллектуалдык жактан бардыгы бар болушу мүмкүн, бирок бизге ошол нерсе жетпейт деп, анан ошол баалуулукту мындай сактап келатканыңарга баа беребиз дегенде мен эмнегедир эртең менен ушул тарых оюма түштү да. Демек тарыхый өзгөчөлүк деле сөзсүз түрдө бул эске алышыбыз керек да. Баскан жолубузду ким эле, кандай элек, мен жана тарыхта айтканым ошол. Демек
мыйзам чара бул өзүнчө маселе, бирок биздин тарыхый шартыбызды да унутпашыбыз керек да. Быйыл негизи ушул Кыргызстандын эгемендүүлүк алганын 30 жылдыгы белгиленет. Сиз туура белгиледиңиз. Жогоруда негизи совет мезгилинен калыптанып келаткан мектеп баягы лидерлик ушул эле айымдарды ортодо эле бир тоскоолдуктарга учурап өзүнчө эле кароосуз калганда бул нерсени баягы жөндөп кетсе болот, себеби система бар деп айтып жатасыз. Урматтуу Ракурс программасынын көрөрмандары, угармандар, биз бүгүн студиянын коногу Жогорку кеңештин депутаты Айнура Аскарова менен программабыздын жүрүшүндө биз Кыргызстанда бийлик бутактарында аялдардын орду, гендердик теңчилик тууралуу баарлашып жатабыз. Сиз негизи эле ушу лидерлик позицияны, жакшы пикирди айттыңыз да, жөнгө салса болот деп. Бул колдон келе турган нерсе. Ошол эле ушул нерсени, лидерлик позицияны айымдарга кайтарып келүү процесси деп койсок да болот. Мектеп жашынан өспүрүм курактагы балдарды окутуп үйрөтүү ушул багытка канчалык таасирдүү болот деп эсептейсиз? Негизи бул жана мыйзамдык чара, резервация, квота деп кабыл алып атпайбызбы? Негизи эгерде биз тамырына чейин карасак, бул маселени толук кандуу чечилишин карасак, мектеп болбосо дагы жогорку окуу жайынын деңгээлинде бир программа дейбизби, лидерлик мектеп дейбизби, же аялдарга болгон бир, кыздарга болгон бир, кыздардын активдүүлүгүн жогорулатуу дейбизби, ошондой бир программаларды келечекте киргизсек жакшы болмок да. Анткени саясатта дагы кыздар даяр болуп келиш керек. Мен муну менен эмнени айткым келет? Биз канчалык чара колдонбойлу, канчалык мыйзам кабыл албайлы, канчалык резервация жасабайлы, биздин коомдо баары бир эркектердин аялдарды ошол эле саясатта деле экинчи орунга койгон, басынткан, жол бербеген, чечим чыгаруу иштерине келгенде алыстаткан учурларыбыз жок эмес. Мен мисалы ошол эле эгерде биздин жанагы мыйзамыбыз 20-жылдан баштап аял кетсе ордуна аял келсин деген мыйзамыбыз болбогондо, мен толук кандуу ишенем, сөзсүз мырзалар келмек. Мына ошол эле парламентке келгенде мырзалар баягы ар бир 4-чү позиция аял деген норманы сактап киргизип алышат дагы, анан парламентке келгенде чыркыратып туруп анын мандаттарын алып койгон окуяга далай күбө болдук. Жашырбай айтканда, мен өзүмдүн башыман да өткөн аялдардын саясатка келиши оор, аябай оор, аларга бут тосуулар болот, ишенбөөчүлүк болот. Керек болсо мандатыңды бербейсиңби, мандатыңды сатпайсыңбы, тиги орун бошотуп берип койбойсуңбу деп эркектерге балким ыңгайлуудур өз ара сүйлөшүп алыш, чечим чыгарыш. Бирок ошондой учурлардан саясатка келген айымдардын 80-90% эркектердин өз ара тоскоолдугуна туш болгон бир моменттерге туш болот да. Мына ошондой саясий чөйрөгө дейбизби, же жалпы эле лидерлик чөйрөгө дейбизби, даяр болуш үчүн сөзсүз эле саясатты карабашыбыз керек. Ошол эле ишкерчилик жагын, же болбосо ошол эле коомчулук же жарандык коом тарабынбы, ошого кыз келиндерибиз даяр болуш үчүн психологиялык жактан, моралдык жактан даяр болуш үчүн биз кайсы бир деңгээлде мындай ошол сиз айткан балким бара-бара мектептен ошону даярдыктан өткөрүшүбүз керек деген ойдомун да. Анткени көп айымдарыбыз мындай сынып калган учурлар болот, сындырып койгон учурлар болот. Эми мырзалар капа болушпасын, бирок эмнегедир мыйзамдын тилинде айтканга келгенде колдоп беришет, ар кандай конференция же бир шарттарга келгенде колдоп беришет, бирок практикага келгенде жана формалдуу түрдө, мен ошону айттым да, формалдуу түрдө колдоп беришет. Анан чыныгы тең укуктуулук келгенде эркектер чындыгында бут тосуп коюшат. Мына биз аны да көтөрүп калдык. Вице-премьер бар болчу, социалдык жактан
коргоо жагын, социалдык көйгөйлөрдү көтөрүү, ошол маселелерди чечүү боюнча мына бул орун жоюлуп калды. Бирок кайра эки жакшы көрүнүш болду. Өкмөттүн курамында эки министрибиз ошол транспорт министрлиги тарыхта биринчи жолу аял болуп атат деди. Бул деген ошол транспорт жагын ошол эле мисалы эркектерге тиешелүү, эркектер гана чечиш керек деген стереотиптен арылып баратканыбыз. Бирок ошондо деле коомдо мисалы көңүл жубатарлык деп айта албайм. Сиз айткан вакуум ортодон мына болгон 2005 жылда парламент болсо керек, жалаң. Мен ал парламентте мындай аппаратта өзүм иштегем, жалаң эле 75 эркек болгон. Бул сөзсүз тең салмакты бузган. Ошондо бир топ аялдардын коому, менимче 18 уюм, 20 чакты уюм өзүнчө кол топтоп кайрылуу жасап атышып, гендерлик боюнча өкүлчүлүк деп бир Анара Ниязова болуш керек, ошону отургузушкан билем. Анан ошол жерде деле мындай менин өзүмдүн көз карашым, бул тарых эми мындай эркектер баары бир өзүнүн жүрүм туруму башкача болуп, уруш мушташтар ошол парламентте болгонун тарыхый жактан билебиз. Демек ушул жактан алганда дагы жөнөкөй эле шарттан алганда баягы коомчулукта тең салмак болуш үчүн сөзсүз түрдө айымдарга мындай жол беришибиз керек. Бирок мунун экинчи жагы сөзсүз эле айым экен деп жол берүү эмес, анын билими, анын дарамети, ал айымдын жүрүм туруму, репутациясы канчалык деңгээлде ал коомго пайда келтире алат деген нерсе дагы каралыш керек деп ойлойм да. Жогоруда белгиледиңиз, эркектер чындыгында үстүртөдөн мамиле жасоо бул көнүмүш адатка айлангандай бизге да сезилет. Бирок буга деле убакыт чек келип жетти окшойт. Себеби жогоруда сиз белгилеген Саруу окуясы шайлоодогу көпчүлүк эркектерге баягы резонанс жараткан окуя болду. 11 апрель күнү өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоодо деле ошондой айылдагы активист айымдар чыгат болуш керек, жаңы лидерлерди көрөт болушубуз керек да. Бул акырындап келүүчү процесс. Эркектер дагы ушундай өзгөрүү болуп жаткандыгынан кабардар, алар дагы ошого мамилени өзгөртө билүүнү үйрөнүп жатышат да. Бул билинбеген менен алар үйрөнүүгө мажбур бир чети. Анан көбүн эсе ушу жада калса ушу гендердик маселеде, аялдардын проблемаларында деле эркектер көтөрүп чыкпайт. Байкасаңыз, аялдар эле көтөрүп чыгат. Ошол эле өкмөттүк эмес уюмдарды көбүн эсе жамандап, батыштын акчасын алып атасың дейт. Бирок ошондо эмгектенип жаткандар дээрлик аялдар да. Ошолор жашоо шартыбыздын балдар проблемасы, аялдар проблемасы, коомдун проблемасы, ошону анализге алгандагы, иликтөө жүргүзгөндөгү алар болуп атышат да бүгүнкү күндө. Бул чындык. Демек чындыкка эркек жолдоштор дагы түз карайт деген ойдомун да. Сиз кайсы маселе болбосун, аялдар ушу коомубуздагы эмне көйгөй чыкса, биринчи ирет аялдар мобилдүү түрдө аракет көргөндөр деп сөзүңүздө белгиледиңиз. Чындыгында сиз дагы бул соңку мезгилде негизи Кыргызстанда багы ооруган балдар көбөйүп атат, туурабы? Ушу өкмөттүк деңгээлде көтөрүп чыгып айткан ооруларга жардам берүүчү бир фонд ачылса, же болбосо кандай бир мамлекет жардам бере алат деген маселеде дагы аялдар биринчи кезекте ошону, себеби жүрөгүнөн өткөрөт ар бир нерсени көтөрүп чыгасыздар. Ошол эле парламентте комитеттер бар. Ошо комитеттерде иштеп жаткан коопсуздук, коргоо күч органдарына тийиштүү маселелерде деле аялдар аралашса, бул бүгүнкү күндө аялдардын сиз айткан билими, илими, интеллекти жетиштүү. Бүгүнкү күндө ал жактан да аксап атат да. Көбүн эсе айымдарга ошо билим жаатында дагы мыйзам чыгаруучу күчкө ээ аялдар, ошону дыккат карап чыккандагы аялдарда, сиз аппаратта да иштеп калдым деп атасыз. Ушул маселени жакшы билет болушуңуз керек. Комитеттерде мыйзам чыгаруу, мыйзам өтө чоң мааниге ээ эмеспи? Ушул жаатта дагы аялдардын эмгеги зор болуш керек, э? Албетте, сиз айткандай, мына жогорку кеңештин азыркы курамындагы эки комитет аял киши башкарат. Бул биздин Никитенко, ошо коргоо боюнча
коопсуздук боюнча. Анан экинчи комитетибиз бул транспорт комитети, бул Махабат Мавлянова. Жакшынакай башкарып, Жакшынакай өзүнө тиешелүү кур тундуларды чыгарып болгон аракетин жасап атышат. Анан сөзсүз мыйзам чыгарууга келгенде, ошондой коомдун бир мындай көйгөйүн чечүүгө келгенде аялдар биринчи реакция жасап, биринчи маселе көтөрүп атканын эми коомчулук көрүп атат. Эми бул бир чети аялдардын табияты болсо керек. Анан көбүн эсе эми мырзаларыбыз капыл болбосун, мындай саясий маселелери менен эле баш оорутушуп мырзалар, анан коомдун жанагыдай майда бирок көйгөйлүү маселесине келгенде мырзалар көз жумуп койгондой сезилет да. Ошол жерге келгенде айымдардын мындай укугу, айымдардын үнү, айымдардын позициясы, айымдардын колдоосу керек болуп атат. Бирок тилекке каршы бизде жана баса белгилегенде айымдар аз болуп атат. 20 чакты айым депутатыбыз бар деп айттык. Колдон келгенин жасап атышат. Бирок ошондо деле баягы көпчүлүк позиция көбүнчө утушка ээ болуп кетет да. Мисалы жанагы ооруган балдар боюнча мен аны Россиянын мисалында кийинки кездери ушул экологиялык бир топ себептерден, ошол эле пандемиянын айынан мындай сейрек кездешүүчү орфогенный деп коет экенбиз заболевание, өтө оор, өмүрүнө коркунуч келген оорулар менен ооруган бөбөктөр аябай көбөйүп баратат да. Бул жагынан Россия Федерациясы жакында эле фонд түзүп, анан атайын саламаттык сактоо министрлигинин алдында түздү да. Мен ошону мисал катары бизге сунуш келтирдим. Болгону ошол жана Арузат Ташматовага ыктыярчылар көчөдөн ошо баштыктарды көтөрүп, ушул тесттер, балдар, балким студенттер ушул акча жыйнап атканда мен аябай жүрөгүм ооруду да. Эми мен өзүмө суроо бердим, качанкыга чейин Кыргызстандын жарандары ушул акчаны көчөдөн ар кимден тилемчи болуп, мындайча айтканда мындай өтө паст деңгээлде көчөдөн чогултуп жүрөбүз. Ага бир кайсы бир деңгээлде системдүү бир жол керек да. Эгерде ошондой бир фонд түзүп, ошол фонд эле түзүп койбой, ошол фонддогу түшкөн каражаттардын ишин каржылык жагын ачык, айкын кылып, керек болсо онлайн кылып, канча каражат саат сайын, мүнөт сайын түшүп атат дегендей бир системага келсек, менимче бул жагы көп утуша алмакпыз. Биринчиден жаппаттырмак Кыргызстандын элинин, биздин саламаттык сактоо жагына мындай үмүт артылмак. Бир экинчиден бөбөктөргө жарык тартууламакпыз, жашоо жарыгын, аларга кепилдик жок да, андай ооруган бөбөктөр. Анан үчүнчүдөн эл аралык донорлор деп коебуз, эл аралык уюмдар, мисалы бай мамлекеттер ошондой бөбөктөргө жардам көрсөтөт, бирок аларга мамлекеттин кепилдиги керек. А мамлекет эгерде ошол фонд аркылуу кепилдик берсе, чоң каражаттар келмек. Алар деле мамлекет менен сүйлөшкүсү келет. Ким менен сүйлөшөт? Аларга кепилдик керек да. Мына ушул жагынан алганда бир утуштар болмок деген сунуш болгон. Мына ушуга окшогон мындай коомдун чыныгы эл жашап аткан көйгөйүн көтөрүүдө сөзсүз айымдар биринчи реакция жасайт да. Бул эми табиятынан дагы, бирок мындай айымда баары бир энелик жүрөк, аялдык жүрөк кабыл алуу башкачараак болот окшойт го. Анан ошо мырзаларыбыз кичине бул жагынан келгенде саясат менен көбүрөөк алектенип коюп атышат да. Туура айтасыз, түшүнгөн кишиге ушул сунуш балдарды колдоо фондусун ачуу өкмөттүк деңгээлде бул абдан жакшы маселе болот эле. Бир топ талуулуу маселелер балдарга арналган чечилет болчу. Өкмөт дагы ушул сунушту туура кабыл алып, убагында чечип берет деген ишеничтемин. Албетте анан дагы бир Кыргызстан үчүн жагымдуу жаңылык ушу 2021 жылы Ирактагы бейгүнөө балдарыбыздын кайтып келиши. Ушул маселени дагы баягы парламент эмне кылып атат, эчтеке кылбай эле отурушат деген менен ушуга окшогон талуулуу маселелерди чечип бергенге бир топ аракеттер жүргүзүлбөдүбү. Ошо балдарыбыздын кайтып келишине дагы парламент кошкон салымы чоң десем болот. Туурабы? Сиздердин бул Ирактагы эне балдар маселесин дагы мен көтөрдүм эле. Атайын запрос деп коебуз бизчи. Эми бул эл аралык чыр-чатак чыккан жерде бул эл аралык мындай түйүндүү маселе да. Анан ал жерде могу акыркы кездерде акчага алданып Сирияга кеткен энелерибиз
көп да, энелер алар менен кошо ичип кеткен балдары көп. Анан барып алышып, акчага алданып, түрмөлөргө түшүп, энелер өзүнчө, балдар өзүнчө кор болгон. Мен дайыма ушул маселе аябай ойлончу да. Анан баягы суроо берип көтөрүп коюш башка маселе, бирок ал жерде мындай жабык түрүндө маалыматтар бар да. Өзү негизи эл аралык нормаларда коомчулукка ача бербеген бир нормалар бар. Ошол жагынан алганда мага Тышкы иштер министрлиги өзүнчө чоң жабык түрүндө маалыматтарды берип, андан ары терең иштештик. Парламент жагынан эмне, кандай жардам керек, биз эмне кылышыбыз керек, сыртка чыкпай турган маалыматтар бар. Ошол жагынан өз ара иштешип, өкмөт чоң салым кошту. Мына жаңы келген президентибиздин дагы жолунан болдубу, жакшы бир дем күч берип, ал киши да колдоду. Буйруса мына балдары кайрылып келди да. Анан эми энелер жагынан ал өзүнчө маселе, ал эл аралык маселе. Анын үстүнөн дагы Тышкы иштер министрлиги иштеп атат. Эң башкысы ошол бөбөктөрдө эмне күнөө. Алар азыр реабилитациядан өтүп атат. Аларды ошол согуштук малды, ошондой абалды көрүп калган бөбөктөрдү биз кайсы бир убакытка, мындай узагыраак убакытка реабилитациядан өткөрүшүбүз керек да. Абдан жакшы, бул дагы абдан жеңиш деп эсептейм. Бул баягы башатын ачып бердиңиздер. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Сизге ыраазычылык билдирем, студияга келип кызыктуу баарлаштык. Албетте темабыз угармандарга, көрөрмандарга айтып кетейин. Темабыз ушу Кыргызстанда бийлик бутактарында аял затынын орду, гендердик теңчилик болду. Бул маселени сааттап сүйлөшө берсе да жарашат. Бирок Кыргызстандагы аялдардын өз укугун коргой билүүсү, таламын талаша билиши бизди кубандырат. Бир аял заты, кичинекей жаш өспүрүм кыздар угуп жатса дагы бул жеңиш да. Алар эртеңки келечегине аракетти өзү көрөт. Сизге да бир жолу ыраазычылык. Ушул маселелерди таалоолуу ишке ашырууда ден соолук өтө маанилүү. Ден соолукта болуңуз. Кыргызстан үчүн кызматыңызды кыла бериңиз. Биздин студияда конокто Ракурс программасында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айнур Аскарова болду. Сак саламатта туруңуздар. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Манас радиосу.